Арбаңыздар, келгіле бүгін ақша санайыз, партиялардың ақшасын. Үгіт іштері башталғаны қайсы партия қанша ақша сарптады да ойлайсыңар. Келгіле, чоқ есептейбіз, бұл шапалақ беруісі. Каналға қатталы электр қатталып, комментарийлерге ой бөлішіп тұрсаңыздар болады. Айтмақшы, біздің канал финансылық қолдауға мұқтаж, бұл шапалақ каналы жауылбай жашасын дегендер. Бұл номерге анча-мұнча жардам берсеңіздер болады. Ушул эле номерде Элсом жана О капчыгы иштейт. Жөн эле бирдик жүктөгөндөй эле салса да болот. Алдын ала рахмат айтам. Буга чейин аздыр көптүр акча которгон адамдарга ыраазычылык билдирем. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Шайлоого аттанган 16 партия 505 миллион сомдон ашык акчаны сарптап коюшуптур. 500 миллион. Элестетип атасыңарбы? Бул акчага Бишкекте жугуштуу ооруларга каршы оорукана салынып жатпайбы? Ошондой ооруканадан ар бир облуска бирден салып койсо болот. Же болбосо 300-400 үй жок үй бүлөлөргө үй алып берип койсо жетет. Же дыйкандарга 300 трактор алып берип койшса болмок. Бирок 500 миллион сом момундай нерселерге жумшалып атат. Ооба, кулактарга кесмелерди илип атышат. Берилген убадалардын баары дебейм, көпчүлүгү популисттик, ишке ашпаган эмес, ишке ашыра алышпаган убадалар. Аларга да кийинки чыгарылыштарда токтолом буюрса, бүгүн кеп кылчу тема кимиси эң көп акча асманга сапырып атат. Вот здорово! Азыр партиялардын акчасын болушунча чөнтөктөргө уруп аткандар Кудайга дагы, партияларга дагы ыраазы болуп отурушса керек. Жарнама, плакат, үгүтчүлөргө футболка, кепка сыяктуу чыгымдарга акча коротуп жаткандардын сап башында ким турат деп ойлойсуңар? Албетте, мекеним Кыргызстан. 18 сентябрга чейин үгүт компанияларынын 2 жумасында эле 105 миллион сом чачып койгон. Койбой эле, бул расмий маалымат. Анан 105 миллион бул расмий короткону, а эсеп чоту жок канча кетти Кудай билет. Эми мынча акчаны бул партия коротпогондо ким коротот? Акча буларда пресс болса керек. Деньги, большая пачка долларов. Ничто в мире не заставляет сердце биться быстрее. Большинство из нас зарабатывают их тяжелым трудом, но другие идут коротким путем. Чын эле ким эле маңдай тери менен тапкан акчасын асманга сапырмак эле? Экинчи орунда акча чачкан партиялардын бири бул биримдик. Биримдик үгүттүн 2 жумасында эле 89 миллион 600 миң сом жок кылды. Кассадан сырткары корогон акчасын эске албаганда. 89 миллион сом долларга которгондо миллион доллардан ашат. $1 миллион, скажите, вас це навіть не здивувало? $1 миллион? В канцелярию, бедную жизнь. Партия кедей эмес, жалаң байлардан куралган, ананда бийликчил партия. Үчүнчү акчалуу партия бул Кыргызстан. Олигархтардын партиясы экени жашыруун деле эмес, 88 миллион сом коротуптур. Бул 5000 үй бүлөнүн 1 айлык жашоосу, тамак ашы 20 миң сомдон бергенде эле. Көп үй бүлө үчүн бул азыр чоң акча. Бул үзүндү Азаттыктын материалынан алынды. Мындагы бул үй бүлө эч нерсеси жок жакырчылыктын чегинде жашайт. Мындай миңдеген үй бүлөлөр бар. Ушундай жашообузду оңдойбуз деп миллиондорду ыргытып биздин азаматтар бара жатышат. Мен ишенбейм. Кандай жашап келсек, ошондой эле жашай беребиз. Акчаны асманга сапыргандардын сап башын Атамекен партиясы дагы толуктайт. Алардыкы жогорудагылардыкына жетпейт деңизчи, ошентсе дагы жакшы эле сумманы чачып коюшуптур. Ушул күнгө чейин 41 миллион сом коротушкан экен. Откуда столько денег, брат, у тебя? Менде дагы ушундай эле суроо, олигархтардын партиясы эмес, бийликтики дагы эмес, анан каяктан мынча акча? Бирбол дагы каяктан чогулткан мынча акчаны белгисиз 38 миллион сом коротуп коюшуптур. Атайы эсебиндеги акча түгөнөйүн деп деле калыптыр. Дагы бир жума бар. Акча жок кантет болду экен, байкуштар. Шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүш керек, чуркагандарга төлөш керек дегендей чыгымдар бар да. Скажи им, что денег нет. Ну скажи им, платить же надо. Gentlemen, sorry, we haven't money. Now. Менимче Сулаймановта акча бар. Минтпейт болуш керек. Вабанк кетсе керек өтүш үчүн.
Замандаш партиясы дагы ушундай акыбалда эсебинде акчасы түгөндү. Билинбей эле бул партия 37 миллион сом чачып коюптур. Ар бир шайлоодо акчасын сапырган Республика партиясы бул жолу акчасын сарамжал пайдаланууда. 30 миллионго жакын акча коротуптур. Өткөн парламенттик шайлоодо 100 миллион сом сарптаган. Мындай чумаданды ыргытып эле койгон. Ham. Dayanlı öl. Gelden kiyekton. Ташиевдин Мекенчил партиясы 12 миллион коротуптур. Андан кийин Ооган согушунун ардагерлеринин партиясы 10 миллион сом шайлоого жумшашыптыр. Өмүр бою саясатта, бизнесте жүргөндөрдүкү белгилүү. Булардыкы кайдан? Откуда? Аттуда болсо аттуда. Калгандарыныкы 10 миллиондон ылдый. Мисалга, Социал-демократтар партиясы 9 миллион сом акча короткон, Ордо саясий партиясы 8 миллион, Бүтүн Кыргызстан 6 миллион, жок 7 миллионго жакын, Реформа партиясы 7 миллиондон ашыптыр, Ыйман Нуру 6,5 миллион, Мекен ынтымагы 6,9 миллион, Чоң Казат 6 миллион сом короткон. Так себе. Ошентип жалпы жонунан 16 партия расмий түрдө 505 миллион сом коротушкан. Расмий эмес канча ким билсин. Айтмакчы бул 18 сентябрга алынган маалымат. 4 октябрга чейин дагы канча акча коротушат ким билсин. Добуштарды сатып алууга кеткен акчаларды айтпай эле коелу. Миллиардтан ашып кетсе керек эле. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Аман туруңуздар.